Сакман учуру өз кезегинде өзүнчө бир чоң эмгек майрамы эле. Атам чарбанын активи болсо дагы, апам Алмабөбө Жакып кызы жылда Сакманга барганды адат кылып алган. Эмнегедир биз дагы ошол маалды дегдеп күтө берелек. 500-600 баштын тегерегиндеги бир короо тубар койдун туутун тейлегенге 7-8 адамдан кем эмес сакманчылар бара турган. Үй бөлмөлөрү жок, боз үй, чатырда жашаган учурлар да болду. Боктугабак күрөң кыштоодон тарта чет келтебик, сары коо, орто келтебик, сасык үңкүр, баш келтебик, берки өйүс маңдайдагы Жаке сарай, Кара коюндагы Рахман сарай сыяктуу жерлерде Алтымыш Норузбаев, Таабалды Жумалиев, Көпшөк Айткожоев, Бөлкө Токтомамбетов, Жолдубай Алиев, Дүйшө Турсуналиев, Ыдырыс Исамамбетов, Мундуш Сабитакунов сыяктуу чабандардын тубар койлорунун туутуна кол кабыш кылып катышканбыз. Сарайлары да жылдары менен эсимде. Кээсине кайталап барган учурлар да болгон. Ушул жылдардын ичинен 9-класска эсимде. Ал кезде мектептин 9-класснын окуучулары да кой туут компаниясына катышар эле. Жана мектепти аяктагандан кийинки жылы жекече өзүм да сакманчы болуп калдым. Иши оор болгону менен бул түшүктүн өзүнчө рахаты да бар эле. Кезметин келгенде асма чырактардын шишесин тазалап, майын куюп, караңгы түшөөрү менен күйгүзүп, 20-30 чакты жерге илип, маалы менен короону тегеренип кароо, толготкон койлорду жылуу туут үйүнө жетелеп жеткизип, туудуруп, козунун киндигин кесип, оозандырып, белгисин коюп, эртең менен кезектеги коз алуучуларга өткөзүп берүү моюнда болор эле. Эгиз козулардан алардын мажүрөлүгү, кээ бир сыңар эмчектүү койлордун козусун тойгуза албаганы, кысыргалдынын жерип козусун эмизбеши бир топ түйшүк туудурат. Койго 3 маал чөп бермей, кашегин чыгармай, түштө сугармай, кечинде жем бермей, алдыларына кык салып кургактамай иштери менен алектенесиң. Кийинчерээк талаага көккө чыгарасың, тоого жайып кезектешип кайтарасың. Жайылган койго көз салып жан баштап жатсаң сонунда деген ошол болот. Кыйкырып ырдайсың, түйшүгүңдү унутасың, рахат аласың. Баары төлдөп бүткөндөн кийин козуларды энесинен бөлүп, бир күн мурун камап, эртеси куйругун кестирип, биттетип, жаткызбай ары-бери айдап бастырып, сүт толуп, желини чатыраган энелерин саап, сүтүн казан кылып бышырып, эжигейинен бери жасап түйшүктөнмөйү акка карт кекире тоймо майрамы да бар. Мекиренген энелерине козуларды жамыратканда маараган үндөрүнөн таанышып табышканы, бир короо койгозунун чурулдашы өзүнчө эле бир симфония болуп калар эле. Мемиреп козусун эмизип аткан койлордун бир эмчегине ошондо да тойбогон уңгучу козулардын тумшук салышы турган эле. Ошентип
Апрелдин аягы керек болсо май ортолоп барып кызматыбыз жыйынтыкталар эле. Эскерели эс тутумдун барында рубрикабыздан мына ошол чоң эмгек майрамын, анын чоо жайын, андагы эмгек ээлерин эскерип коюуну туура көрдүм. Эскерген мен Нарынбек Абыл уулу Өскөналиев. 2024 жылдын 23 марты.